Саламатсыздар, бүгін көрермандары НТ Спорт каналы назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Аккулат майданына бурмакчы. 2018 жылдагы алгачкы ири турнир Норуз майрамына карата республикалык мелдештин финалдык таймашы, финалдык беттеши. Талас облусунун өкүлдөрү Ынтымак командасы жана Ош облусунан келген Достук командасы бүгін жеңүүчүнү аныктайт. 1 саат бою сиздер менен чогуу мен кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болмокчумун. Жана көз жоосун алган мына ушул Аккулат майданы эмне үчүн көз жоосун алган? Анткени күйөрмандар мына ошондой өзгөчө атмосфераны түзүп турат. Бут коерго чындыгында жер жок. Азыр болсо бир сыйра мына күйөрмандар менен оюнчулар амандашып, андан кийин ичара салтка айлангандай бири-бири менен кол алышып ийгилик каалайт дагы беттешти. Баштайбыз. Күйөрмандар бол көрбөгөндөй ушул күндү күтүп келишти. Анткени мына өткөн 2017 жылдан бери мындай чоң ийгилик азырынча жаралы элек болчу. Чоң ушундай ири турнир боло элек болчу. Ал 31 августта Чолпон Ата шаарында өткөн президенттин кубогунун кубогун жеңип алуу үчүн болгон беттеш. Анда болсо дал ушул Достук жана Мурас командасы, ал Талас жаштары деген ат менен мурда чыгып жүргөн. Дал ошол эки команда бири-бирине каршы ойноп, анда ушундай бир упай айырмачылык менен Достук командасы жеңишке ээ болуп, өздөрүнүн тарыхындагы алгачкы ири ийгилигине жеткен эле. Ал эми азыр болсо тескерисинче Талас командасы ушул Норуздун жеңүүчүсү болуп эсептелет. Биринчи тайм башталды. Эсиңиздерге салып коелу, кызыл кийимчендер Достук, ал эми көк кийимчендер Талас. Булак болсо азыр жерде, азырынча эч ким аны көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала элек. Биз түз эле команда курамын тааныштыруудан баштайлы. Ынтымак командасы Талас облусунун көк кийимчендери, алардын курамы төмөнкүдөй. 1 номер менен Марлис Койгелдиев, Шанс деген аргымак менен, ал эми 2 номерде Нияз Мадалбек уулу, Грозный минген аты Азим Болот уулу Геркулес менен, дал ушул Достук командасынан Таласка өткөн жана Тагай Молдужан уулу Рембо минген аты Абдылас Мырзабек уулу 5 номерде Торпеда, 6 Эрлан Төлөбеков Арбат, 7 Айтылуу Карепбек Ешиев Эрке тору менен Эмилбек Турат уулу ал ак танооду минип жүрөт. Чубак Нурманбет уулу бул дагы жаңы командага кошулган оюнчу Аккуш менен. Ал учурда Достуктун оюнчусу Улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алды дагы, бирок аны аягына чейин жеткире алган жок. Тайгазанга жете алган жок. Улак мына белгиленген чийинден же болбосо аянттан чыгып кетти. Ошондуктан азыр ортолук бөлүккө Улак ташталды дагы. Алгачкы жекеме-жекеге биз күбө болуудабыз. Жана Достук командасынан Айбек Темирбаев ортодо. Айбек Темирбаев чындыгында бул дагы командага жаңы кошулган оюнчу. Айбек Темирбаев Улакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Ага каршы Азим Болот уулу дал ушул Достукта ойноп жүргөн Геркулес менен. Геркулес негизинен мыкты ат, өз кезинде Ахиллеске каршы дайыма ушул ортодо жекеме-жекеде өзүнүн күчүн көрсөтүп жүргөн. Улак жерден эңилгени менен, көтөрүлгөн менен, бирок андан ары чабуул уюштурганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Биз тааныштырууну улантып берели. Демек Карепбек Ешиевди тааныштырдык. Андан кийин 8 номерде Эмилбек Турат уулу Актаноо менен, Чубак Нурманбет уулу Аккуш менен, 10 номерде Урмат Раушан уулу Ахиллести минип жүрөт. Нуржан Мелисбек уулу Карабалта аттуу аргымак менен бүгүн өзүнүн күчүн сынайт. Жана Сейитбек Анарбек уулу анын минген аты Торнадо. Дал ушундай курам Талас командасында. Ал эми кызыл кийимчен Достук командасынын оюнчулары төмөнкүдөй. 1 номерде Байыш Ниязов ак бөрү деген аргымак менен, буга чейин Орус деген дагы аргымак минип жүргөнү белгилүү. 2 номерде Айбек Темирбаев Көкпет деген минген аты. Ал ушул Айбек Темирбаев алгачкы жекеме-жекеде өзүнүн күчүн сынап көрдү жана Улакты жерден эңип кеткенге дагы жетише алды эле.
мындан ары ушул Айбек Темирбаевка биз жекеме-жекеде жакшылап көңүл бөлүп турабыз. Анткени Айбек Темирбаев азыр дагы ортодо. Ага каршы бул ирет жаңылбасам Ахиллес чыкты окшойт. Ушул Ахиллес менен Геркулес бул Талас командасындагы ортодо өзүнүн күчүн сынай турган эки ат. Чындыгында мына Ахиллести минип бул жерде Урмат Раушан уулу жекеме-жекеге чыккан. Жана Ахиллес өзүнүн Ахиллестигин көрсөттү. Буга чейин кандай деңгээлде ойноп жүргөн болсо, азыр дагы ошондой атаандашын таптакыр атаандашына мүмкүнчүлүк бербей улакты жерден эңип кетти дагы, бирок азырынча тайгазанга барууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Эки команда тең болуп көрбөгөндөй жакшы даярдыктан өткөн. Жана ошондой эле андан сырткары принципиалдуу атаандаштар. Ал тууралуу кийинчерээк сөз кылалы. Жана биз алгач оюнчуларды аягына чейин тааныштырып алсак, мына Байыш Ниязов биринчи ак бөрү, андан ары экинчи Айбек Темирбаев көкбет менен Акбар Иманбеков 3-чү номерде, рекорд минген аты Таши Майлыбашев Алай аттуу аргымак менен 4-чү, Бауш Султанбеков Бүркүт менен 5-чи, 6-чыда Аскат Аскаров минген аты Токмок, Султан Русланов минген аргымагы Соңкөл, Кыяз Ниязов бир туугандардын 3 бир туугандын ортончусу азыр оюнда жүргөн. Ал 8-чи номерде Акшумкар минген аты Анаки Азимкул уулу Барон менен 9-чу, Манас Ниязов 10-чу номерде минген аргымагы Бойка, Белек Мукаев Талисман 11, жана Илья Зисаков Дерский деген аргымак менен 12-чи. Ал учурда ошентип эсеп ачылды. Мына көз ачып жумганча биз мына ошентип жаңы гана оюнчуларды тааныштырып бүткөн учурда эсеп ачылды. Анын ээси салым кошкон, же болбосо улакты тайгазанга таштаган оюнчу бул Манас Ниязов. Ал өз репертуарында ал тайгазанга улакты салмайынча албетте ушул улактан рахат албайт. Бул Манас Ниязовдун ушул Норус майрамына карата өткөрүлүп жаткан турнирдеги 10-чу салымы болду. Жана Талас оюнчулары ошол замат жооп бергенге даяр. Манас Ниязов улакты атаандашынан тартып алуу аракетин көрдү, бирок күү менен келе жаткан аргымактардын баары ошентип аянттан сыртка улак менен кошо чыгып кетти. Демек биз кайрадан жекеме-жекеге күбө болобуз. Манас Ниязов ушул турнирдин мыкты оюнчусу аталууга негизги талапкерлердин бири. Андан сырткары ушул финалга чыкпай калган дагы бир күчтүү команданы эске алсак болот. Ал Биримдик Аю. Дал ушул команда Таласка жарым финалда ынтымакка, кечиресиздер, Талас облусунун ынтымак командасына жарым финалда жеңилип калды дагы 2-1 эсебинде. Мына бир упай айырма менен жеңилип калып, алар эми 3-чү орун үчүн ат салышты. 3-чү орун үчүн болгон беттеште ири эсеп менен албетте атаандаштарын утту дагы. Биримдик Аю 3-чү орунду ээледи. Ал командада дагы бир топ мыкты оюнчу аталганга негизинен чабандестер, улакчылар бар болчу. Азыр кайрадан жекеме-жеке болсо, ошол эле Урмат Раушан уулу Ахиллес менен ортодо. Ага каршы Аскат Аскаров Токмок менен. Аскат Аскаров бул өтө мыкты оюнчу. Улакты жерден эңип кетүү жагынан алдыга дээрлик киши салбайт. Ушунчалык улакты эңүү жагынан мыкты. Буга чейинки көптөгөн ири турнирлерде көргөнбүз. Ушул улак жака бир аз эле эңкее турган болсо, азыр болсо мына Урмат Раушан уулу тайгазандын жанына чейин келип, бирок сала албай калды. Экинчи аракетинде анын жолунан катар менен Достуктун эки оюнчусу тосуп чыкты. Үчүнчү аракет дагы ишке ашат. Жок, канчалык аракет кылбасын, 3 жолу тайгазанга жакындап барып, бирок үчөөндө тең аны салып эсепти 1-1 жеткиргенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Негизинен Урмат Раушан уулу ушул жекеме-жекеден улакты жерден көтөрүп чыккандан кийин мүмкүн өнөктөштөрүнө өткөрүп бергенге аракет кылыш керек беле. Улактын стандарттык салмагы негизинен 35 килограмм. Жана аны ушундай канчалык каруу күчтүү болгон күндө деле бир кол менен көккө чейин көтөрүп жүрүү бир топ оордук кылат. Такымга деле дайым басып жүргөндө
кыйынчылык жаралат. Жада калса ошол чабандестердин өздөрүндө дагы ошондуктан такымга бир нече мүнөт басып жүргөн учурда алар өнөктөштөрүн өткөрүп берет же көпкө чейин такымга басып жүргөн оюнчуларды мына ушундай өтө жакшы ушундай буурасан күчтүү оюнчулар чабандестер деп айтып коет. Урмат Раушан уулу кайрадан ортодо. Бул рет дагы Асхат Аскаров ага каршы чыгып атат. Байкап көрсөңүздөр, Ахиллес менен жекеме-жекеде тирешүү өтө кыйын. Ошондуктан Асхат Аскаров өтө жакшы ыңгайлуу тактиканы тандап алды. Ал каптал жагына өтүп, Ахиллести ары сүрүп чыгарууга аракет кылбастан жөн гана анын артына өтүп турат. Эмне үчүн? Анткени ошол ыңгайлуу учурдан Урмат Раушан улуулакты көтөрүп кетерди. Ал артынан келип түртүшү керек болчу, бирок жетишпей калды дагы. Тажрыйбалуу Урмат улакты мына жерден эң турат, уламдан улам айланып атат дагы. Эми көтөрсө болот. Эми акырын такымга басып, чийинден чыкпай туруп алгач такымга басып алат дагы. Ошол замат толук ыңгайлуу учурга улакты алып келип алгандан кийин мына эми чийинден чыкты, сүрмө топ, жоон топ баары жүрүшкө аралашса болот. Аянтан чыгып кетчүдөй абал бул жерде жаралып турат, бирок тосмо бар болгондуктан ошол аянттын ичинен бул жерге чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Акулат майданы тар, аны албетте баарыбыз билебиз, ошондуктан мүмкүн болгон ушул беттеш таймаш көрүнгөн жер бар болсо, ошол жердин бардык жери күйөрмандарга толгон. Улак эми аянтан чыгып кетти окшойт. Чабандестер жай турганына караганда, андыктан биз азыр ортолук бөлүктөн кайрадан жекеме-жекеге күбө болобуз. Достук командасынан 2 оюнчу быйылкы сезондо кетти. Быйылкы сезон башталарда ал салттуу түрдө ушул 21 мартта Нооруз майрамына карата турнирден башталат дагы. Андан кийин 9 майда улуу жеңиш күнүнө карата, ошондой эле 31 августта президенттин кубогу, андан сырткары быйыл көчмөндөр оюндары бар экенин эске ала турган болсок, ушул 4 ири турнир бар. Ошентип сезон башталар алдында Баку Талайбек уулу ал Арашан командасына кетти. Жана Азим Болот уулу Ынтымак командасына келип, дал ушул Азим Болот уулу азыр мурдагы командасы болгон Достукка каршы өзүнүн беттешин өткөрүп атат. Айбек Темирбаев Достук командасынан ал жекеме-жекеге чыкты. Анын атаандашы бул жерде дал ошол биз сөз кылып жаткан Азим Болот уулу Геркулес менен Ахиллеске жакшы өнөктөш болуп берчүдөй. Геркулес Азим Болот уулу улакты жерден эңип алып, андан ары жүрүштү уланта. Жок, Айбек Темирбаев, кечиресиздер, Айбек Темирбаев бул Оштун Достук командасына жаңы Оштон келип кошулган чабандес. Ошондой эле Султан Русланов экөө тең жаңы Достукка жаңы оюнчулар болуп келди. Анткени Баку Талайбек уулу менен Азим Болот уулу кеткенден кийин жана Талас командасы эсепти теңегенге өтө куштар. Мүмкүнчүлүк бар. Жана ыргытылган улак Серке ошол дарбазанын, кечиресиздер, жана бул жерде Тайгазандын ушул кырына тийип күү менен барып, андан ары ичине түшпөстөн сыртында калып калды. Дээрлик бир 100%дык мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Болгону ат өтө ылдам келип калды дагы. Жыйынтыгында ал улакты Тайгазанга салып кеткенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Азыр аянттан чыгып кетти окшойт. Жок, аянттан чыккан жок. Андан ары Талас оюнчулары чабуулун улантат деп жаткан учурда мына эми гана чындап аянттан чыкты. Ал эми бул алмашууда турган оюнчулар 12-чи, 7-чи, 5-чи бул Ильяс Исаков, 7-чи Султан Русланов, 12-чи, 7-чи дагы бирөөсү ким эле? Негизи мына ушул 7-чи номердеги Султан Русланов бул жаңы кошулган командага, андыктан азырынча оюн таласында өтө көп убактысын өткөрбөйт. Бирок керек учурда ал өзүнүн талантын элге сунуштаганга жана өзүнүн командасына далилдегенге мүмкүнчүлүк албетте болот. Себеби 20 мүнөттөн 3 тайм бар. Бардык курамдагы бардык оюнчулар өздөрүнүн күчүн сынаганга жана өнөрүн тартуулаганга толук жетишет. Жекеме-жекеде биз азыр
Урмат Раушан уулун көрүүдөбүз Ахиллес менен. Ага каршы Манас Ниязов чыкты. Эки команданын 10-чу номердеги оюнчулары. Екі өтең тажрыйбалуу, екі өтең көптөгөн ири турнирлерде башынан өткөргөн. Мына бул реттагы Манас Ниязов артынан Ахиллестин артына туруп алып, ушул улакты жерден эңип жаткан учурда аны түртүп ыңгайсыз абалга алып келип, же болбосо бул жерде жакшы бир тактикалык мүмкүнчүлүк бар. Улакты эңем деп жаткан учурда артынан түртө турган болсо, анда улак жерге түшүп калса, ошол замат эңип кеткенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Себеби ал Урмат Раушан уулу Ахиллес менен кайра айланып, бурулуп келгенче бир нече секунда убакыт болот. Дал ошол убакытты достуктун оюнчулары пайдалангысы келет. Азырынча андай тактикалык жүрүш ийгилик алып келе элек. Бирок бирөөсүндө болбосо бирөөсүндө ал ийгилик алып келиши мүмкүн. Талас облусунун оюнчулары мына ынтымак чабандестери азыр улакты өздөрүндө алып жүрөт. Ар бир жекеме-жекеде ынтымакта мүмкүнчүлүк бар. Ал учурда азыр достуктун бир оюнчусу Ташымайлы Башев Алай менен жерге кулап түштү. Алайдын үстүнөн кулап түштү, бирок эч кандай ден соолугуна жарат же болбосо кандайдыр бир жаракат алынып келинген жок. Андыктан ал ордунан ошол замат туруп, атын минип беттешти, андан ары улап, же болбосо азыр ал алмашууга кетти окшойт. Ордуна башка оюнчу чыкты. Жана сүрмө топ өз алдынча мына ушул улакты сүрмө топтон сууруп чыгып кеткенге эки команданын тең чабандестери аракет кылып жаткан мезгили. Достук командасына ошентип эки оюнчу келип, эки оюнчу кеткен болсо, ал эми ынтымак командасында Жоки Орозбаев бул турнирге катыша алган жок. Өтө тажрыйбалуу жана мыкты оюнчулардын бири, ошондой эле улуу муундун өкүлү деп да айтсак болот. Жоки Орозбаев бул турнирге катыша албай калганын себеби ал жаракат алып калгандыгына байланыштуу. Ошентип ал бул турнирде ушул ынтымак командасына өзүнүн салымын кошо алган жок оюндун жүрүшүндө. Бирок бул командага дагы жаңы оюнчулар келгени бирөөсү Азим Болот уулу болсо, мына жекеме-жекеге чыгып жаткан жана андан сырткары Чубак Нурмамбет уулу жаңы кошулду. Ошондой эле Талас жаштары Мурас деп аталып жүргөн командадан дагы 4 оюнчу кошулган. Ошондуктан Таластын ынтымактын курамында бир топ жаңы ысымдар бар. Бул ысымдар албетте Талас жаштары Мурас командасында ойноп жүрүп бир аз таанылып калса дагы, бирок буга чейин Талас деген аталышта жүргөн ушул ынтымак командасындагыдай белгилүү чабандестерге айлана элек. Жана азыркы финалдык беттеш сыяктуу турнирлерде өздөрүнүн атын ушул Көкбөрү тарыхына жазганга мүмкүнчүлүк бар. Азыр Тайгазандын жанында болуп көрбөгөндөй чыңалуудагы каршылык орун алып атат жана Тайгазанга салганга мүмкүнчүлүк болду экен. Бардык оюнчулар ушул үйрүлүп түшүп ушул жерден өздөрүнүн аракетин көрүүдө дагы жана жок. Улак ынтымак командасынын оюнчусуна өтүп кетти. Эми ал болсо карама каршы тарапты көздөй жебедей сызып бара жатат. Жогорку ылдамдык менен келип улакты Тайгазанга салып кетүү оңой эмес. Анын мыкты чебери өз кезинде Байыш Ниязов болгон. Азыр болсо Манас Ниязов ушундай ылдамдык менен келип улакты Тайгазанга салып кетүү жагынан мыкты. Урмат Раушан уулунда бир ошондой мүмкүнчүлүк болду, бирок аны ишке ашыра алган эмес болсо, мындан ары деле андай мүмкүнчүлүктөр сөзсүз түрдө болот. Болбой койбойт, себеби убакыт кенен жана экинчи жагынан жекеме-жекеде да ушул Талас командасында Геркулес болсун, мейли Ахиллес болсун, экөө тең дайыма атаандаштарына караганда мыкты болуп чыгары эч кандай талашсыз. Азыр сүрмө топ жана анын ортосунда улак сакталып турган учуру биз эми сиздерге ушул эки команданын эмне үчүн принципиалдуу атаандашка айланганын дагы эске алсак болот. Булар жооптуу беттештерде акыркы жылдарда өтө көп жолу каршы келди. 2016 жылы 2 ирет жарым финалда ойношту.
жана 2017 жылы финалда бири-бирине каршы ойногон учурлар болду ушул ири турнирлерде. Андыктан булардын ортосундагы таймаш өзгөчө күчтүү болот. Ошондой эле биримдик аюу азыркы учурдагы Мурдас Сары Өзөн деген аталышта жүргөн, же болбосо Сокулуктун, мына ички иштер министрлигинин Сокулук деген командалары бар болчу. Алар дагы бир топ күчтүү болуп жүргөн болсо, ошол алгачкы ирет ынтымак жана достук командалары 2014 жылы улуу жеңишке карата, майрамына карата болгон турнирде 9 майда беттешкен. Анда Талас командасы, азыркы ынтымак, ал учурдагы Талас командасы 11-1 эсебинде жеңип алган болчу. Достуктун ошол беттеши алгачкы жаңы түптөлүп келе жаткан учуруна туура келет. Андыктан ал учурдагы 11-1 эсеби түшүнүктүү. Бирок 2015 жылы ушул Ноорус майрамына карата болгон беттеште алар тайпалык оюндарда бири-бирине каршы келген, бир тайпага түшүп калышкан. Ошондо Достук Таласка 2-3 менен утулуп калган. Бир гана упай айырмачылык менен. Ошондой бир жылдын ичинде бир топ Достук командасынын сапаттуу оюну сапаты жагынан жакшырып, ушундай Талас командасына каршы татыктуу атаандашып калган. Жана азыр болсо ошентип демек биринчи тайм соңуна чыгып, биз сиздер менен экинчи таймды баштадык. Биз сөздү улай турган болсок, ушул Достук ынтымак ортосундагы беттеш мына 2015 жылы ушул Ноорус майрамына карата болгон таймашта 2-3 менен жыйынтыкталган болсо, андан кийин алар 2016 жылы кайрадан Ноорузда, бирок ал ирет жарым финалда жолугушкан. 2016 жылы Достук командасынын рейтинги көтөрүлүп, ошо көтөрүлгөндүктөн эми Талас, Сары Өзөн сыяктуу мыкты командалар менен тайпалык беттештерде каршы келбестен, алар кийинки баскычтарда, мына ушундай жарым финалда аларга каршы ойногонго мүмкүнчүлүк алган. Анда Достук Таласты 2-0 менен утуп финалга чыккан. Ошол Ноорус майрамында 2016 жылы өздөрүнүн жеке тарыхында алгачкы ирет ушул ынтымак командасын уткан болсо, жана алгачкы ирет ошондой финалга чыккан. Андан кийин 9 майда кайрадан жарым финалда Достук менен Талас беттешип калып, анда Достук командасы 4-2 менен Таласты, же болбосо азыркы ынтымакты утуп кеткен. Ошондой эле 2016 жылы булар бири-бирине каршы 3 ири турнирде ойноду. Андан кийинкиси президенттин кубогу үчүн болгон мелдеш. Бул ирет алар финалда жолугуп калышты дагы. Талас Достукту 3-1 жеңип кеткен. Манас Ниязов анда оюнда жок болуп калган. Манас Ниязовдун жоктугу билинген деп айтсак болот. Себеби ал көчмөндөр оюндарына улуттук курама командага кеткендиктен, ошондо Манас Ниязов жок болуп калып, финалда ынтымак, же болбосо ал учурдагы Талас командасы жеңип кеткен эле. Азыр болсо биз эсептин 1-1 айланганына күбө болуудабыз. Кандай мыкты жүрүш ушул жерден орун алды. Жок. Көргөн көзүмө ишенбей турган учурум. Азыр Манас Ниязов улакты такымына басып бара жатат. Биз караган тараптан улак тайгазанга түшкөндөй көрүнүп кетти, бирок иш жүзүндө андай болбоптур. Ошентип мына принципиалдуу атаандаштар жалаң жооптуу беттештерде акыркы жылдарда бири-бирине каршы ойноп келет. Ошондогу 31 августтагы 2016 жылкы финалдык таймашта ынтымак командасы жеңип кеткенден кийин булар 2017 жылы Ноорузда кайрадан финалда өткөн жылы дал ушул күнү булар кайрадан жолуккан. Финалда анда өтө драмалуу беттеш болгон деп айтсак болот. Эсеп 8-7 менен аяктап ынтымак командасынын пайдасына чечилген. Жана булардын акыркы беттеши өткөн жылы 9 майда орун алып, анда 1-2 эсебинде ынтымак командасы жеңип алган 2017 жылы. Мына ушундай тарых барактары
мындан ары дагы жазылып улана берет. Биз бүгүнкү күнү дагы бир тарыхый окуяга күбө болуудабыз. Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндөгү деп айтсак деле аша чапкандык болбойт. Эң мыкты 3 команданын экөөсү деп айтсак туура болчу себеби биримдик аюудагы бир топ күчтүү, бирок алар ушундай жарым финалда таласка же болбосо ынтымакка каршы ойноп калгандыктан алар финалга чыга албай калды. Жана андан сырткары быйылкы ушул Нооруз майрамына карата турнирде 16 команданын катышканын айтсак болот. Бул дагы ушул өтө жакшы бир тенденция деп айтсак туура болот. Жакынкы арада мүмкүн өзүнчө ушул Кыргызстандын көкбөрү боюнча лигасы ачылып калар. Жана ошондо 16 команда бир сезон толугу менен ар бир турда ичара күч сынашса болот. Азырынча жалаң ушундай ири турнирлерде гана булар бири-бирине каршы ойноп келет. Талас командасы финалга чыгуу үчүн бир нече баскычты басып өттү. Алар 8-1 финалда Келечек командасына каршы ойноп, аларды жеңип алган болсо, андан кийин Толкун командасы менен беттешти. Чейрек финалда, жарым финалда болсо Аю биримдикти утту. Ынтымак командасынын оюнчулары алар алгач 8-1 финалда Эмгек Тала командасына каршы ойногон. Кийинки чейрек финалдагы атаандашы Көкжал болду. Көкжалды жеңгенден кийин Арашанды жарым финалда уткан Урмат Раушан уулу Ахиллес менен Тайгазанды көздөй жүрүп бара жатат. Азыр бул экинчи тайм, андыктан Тайгазандар алмашты. Эми көк кийимчен Талас командасы биз караган тараптан сол тарапка, сол жакка жактагы Тайгазанга улакты салганга аракет кылат. Ал эми оң жакка Достук командасы. Жана күйөрмандардан айланысы болот. Ушул финалдык беттеш башталгандан бери алардын сүрөөнү таптакыр токтобой, уламдан улам мына бизге чейин үнү жаңырып жаткан учуру. Ошол мезгилде биз күйөрмандар тарапта ошол ынтымак алга, эң башкысы ынтымак деген жазуу менен аларды колдоого алган күйөрмандарга дагы күбө болдук. Атайын ушундай жазуулар менен келишкен. Азыр кезектеги жекеме жеке Достук командасынын Айбек Темирбаев ортодо. Ал учурда анын атаандаштары тараптан Азимболот уулу улакты Геркулес менен жекеме жекеге чыгып, улакты жерден эңип кете алды. Жана такымга да басканга жетишти. Азырынча тегерек чийинден чыга элек. Андыктан эреже боюнча албетте башка оюнчулар буларга тоскоолдук кыла албайт, аралаша албайт. Чийинден чыккандан кийин гана сүрмө топ бул улак талашууга мүмкүнчүлүк алат. Жана чийинден мына чыкты дагы. Азырынча чыга элек. Мына чыгып кетти. Ал учурда Азимболот уулу улакты өз карамагында алып калды. Биринчи номердеги Марлис Койгелдиевке улакты өткөрүп берүү аракетин көргөн болсо, анысы азырынча иш жүзүнө ашы элек. Такыр дем алдырбастан Достук оюнчулары аларга каршылык көрсөтүп келе жатат. Мына эми гана мүмкүнчүлүк болот сыяктуу. Азимболот уулу азыр Марлис Койгелдиевке өткөрүп бердиби, берген жокпу? Жок, дагы деле Азимболот уулу улакты такымга басып жүрөт. Жана Тайгазанды көздөй жакын баруу мүмкүнчүлүгү орун алчудай. Бу кош такым менен улакты Тайгазанга салып кетти. Мына эми эсеп 1-1 айланды. Жана Азимболот уулу өзүнүн өнөктөшү экөө эсепти 1-1 айлантты. Аккулаат майданы кулак тунчудай ышкырыктарга жана сүрөөндөргө толуп турат. Талас командасынын күйөрмандары дагы өтө көп. Ошол ал жактагы күйөрмандар менен сүйлөшүп калганда ушундай тамаша иретинде Таласта киши калган жок, баары Аккулаат майданына келди дегендей дагы албетте тамаша иретинде сөзүн айтты эле. Ошондуктан чындыгында бул ат майданда азыр Таластын дагы, Ынтымак командасынын дагы жана Оштун Достук командасынын күйөрмандары дагы өтө көп.
алар мына ушул алга сүрөп турат. Ал учурда ошого татыктуу оюнду мына улакчылар көрсөтүп жаткан учуру. Улак азыр ортолук бөлкө коюлушу керек. Биринчи таймда Достук командасы мыкты болгон болсо, азыр экинчи таймда эми Ынтымак командасы ошол бир ирет улакты тайгазанга салуу менен, демек экинчи таймды Талас облусунун чабандестери өздөрүнүн пайдасына чечип жаткан учуру. Ошентип улак салган оюнчулардын аттарын айтып өтөлү. Биринчи упайды алып келген өз командасына Бойканы минип жүргөн Манас Ниязов болду, 10-чу номердеги. Ал эми ошол эле учурда Ынтымак командасына упай алып келген Азим Болот уулу, ал албетте өзүнүн өнөктөшү менен бирге ийгилик жараткан. Урмат Раушан уулу болсо, азыр Ахиллес менен улакты өзүнүн жекеме-жекеден ийгиликтүү алып чыкты жана ошол замат өнөктөшүнө өткөрүп берди. Жок, дал ошондой мына Урмат Раушан уулу өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди жана керемет ылдамдык менен келе жатат. Улакты мына ийирдин кашына койду. Бул деген тайгазанга ыргытып салып кетүү аракети. Ушундай жогорку ылдамдык менен бара жаткан учурда акырын улакты такымдан чыгарып туруп, ушундай тайгазанга салып кетүү үчүн даярданат жана дал ошондой даярдануу мүмкүнчүлүгү дагы болду, бирок тайгазанга жакын жеткирбей, Достуктун оюнчулары алардын жолун тороп чыккан. Азыр Ынтымак оюнчулары өздөрүнүн аянтында, өздөрүнүн тайгазанынын жанында жүрөт. Нуржан Мелисбек уулу минген аты Кара Балта. Мыкты оюнчу аталууга негизги талапкерлердин бири. Ал негизинен буга чейинки беттештери дагы өзүнүн жакшы жагынан көрсөтө алган. Сол такымга басып бара жатат. Жана тайгазанга Достуктун коргоочулары азырынча жолочуда эмес. 2 ай бою Достук оюнчулары мына Бишкекте жүрүштү. Ушул Нооруз майрамына карата турнирге чейин алар 2 ай Бишкекте даярданды жана өтө мыкты даярдыкта келишкен. Алардын амбициясы өтө күчтүү. Алардын максаты албетте чемпион болуу. Ошол эле максатты Талас командасынын оюнчулары дагы астына койгон. Андыктан ушундай эки мыкты бири-бирине туш келген учурда эсеп жагынан чоң айырмачылык болуп кетүүсү өтө күмөн. Бир упай айырмачылык менен менин оюмча жеңүүчү аныкталат болушу керек. Себеби ушул деңгээли жагынан жана тажрыйбасы жагынан деп деле айтсак болот, өтө бирдей. Бири-биринен эки команда тең. Ашса ашат, кем калбайт. Бирок калыстык үчүн айтып коюш керек, албетте жекеме-жекеде Ынтымактын Геркулес менен Ахиллеси чындыгында күчтүү. Жекеме-жекеден алар улакты көп ирет алып коюп атат. Ошондуктан Достук командасы аны эске алып, өзгөчө тактикалык жүрүштөр менен ошону башка бир нерсе менен компенсация кылат десек болот. Биринчиден жекеме-жекеге чыгып жаткан учурда эми Достуктун оюнчулары түздөн түз мына ушул Ахиллес же Геркулес менен капталдатып аттарын сүрүштүрбөстөн алар көбүнчөсү арткы тарабына туруп алып атат. Мына байкасаңыздар, Айбек Темирбаев азыр өзүнүн атаандашынын артында турат. Жана улакты жерден эңемдеген учурда гана келип ага тоскоолдук жаратуу аракетин көрөт. Бирок канчалык тактика ойлонуп табылбасын, ортодо Ахиллес турган учурда анын баары көбүнчөсү пайдасы болуп калат. Бир 10 аракеттин бирөөсүндө гана ошол ийгиликтүү болбосо, Урмат Раушан уулу улакты жерден эңгени менен аны такымга басып кете алган жок жана улак жерде калды. Эми сүрмө топтун арасынан бирөөсү аны сууруп чыгып кетүү аракетин көрөт. Мына 10-чу номердеги Манас Ниязовду дагы биз көрүүдөбүз. Азырынча бир упай алган Аскат Аскаров, эгерде жаңылбасам, улакты эңип кеткенге аракет жасады. Жок, Бауш Султанбеков, минген аты Бүркөт жана күү менен келип аянттан сыртка чыгып кетишти. Аянттан сыртка чыгарып жиберүү негизинен бул
ынтымақ командасына пайдалуу. Себеби алар жекеме-жекеде баары бир улакты өздөрүнүн такымына басып алганга чейин мүмкүнчүлүк аларына ишенишет. Аттары мыкты. Биримдик аю командасы мүмкүн ушул аттары өздөрү мыкты чабандестер болгону менен алардын минген аттарынын сапаты ушул талас же болбосо ынтымак командасынын оюнчуларына аттарына тең келбей калгандыктан жеңилгендир. Эмне болсо дагы жакынкы жылдарда болуп көрбөгөндөй жаңы деңгээлге чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Ал үчүн жакшы пайдубал курулган. Мына ушул азыркы сыяктуу ири турнирлер, андан сырткары көчмөндөр оюндары, быйыл мына 3-чү көчмөндөр оюндары болот. Жана ушул турнирдин жыйынтыгы боюнча улуттук курама командадагы түптөлөт деген маалыматтар бизге жетти. Азыр кезектеги жекеме-жеке жана бул иреттагы ынтымак оюнчусу ийгиликтүү ортоңку бөлүктөн сурулуп чыкты. Жана Урмат Раушан уулу кайрадан аянттан сыртка чыгып кеткенге аргасыз кайра эле жекеме-жеке. Ал учурда биз же Геркулес же Ахиллести гана жекеме-жекеден көрүп атсак, ынтымак командасынан ал эми Оштун достук командасынан бир нече оюнчулар жекеме-жеке чыкты. Айбек Темирбаев, ошондой эле Манас Ниязов дагы жекеме-жекеге чыгып көрдү. Мындан ары дагы алмашуулар орун алып калышы ыктымал. Аскат Аскаров жекеме-жекеге чыкса эч кандай таң калуунун кереги жок, анткени ал улакты эңүү жагынан мыкты. Манас Ниязов Бойко менен ортодо. Ал мезгилде анын атаандашы Урмат Раушан уулу Ахиллес менен бул рет сол такымына басып турат. Камчыны оозго тиштеген эки оюнчу тең. Кыргызстандын улуттук курама командасына алына турган негизги эки оюнчу мына Урмат Раушан уулу менен Манас Ниязов экөө мына тегерек чийиндин ичинде. Ахиллес менен Тайгазанды көздөй жөнөдү. Жок, азыр Тайгазанды көздөй эмес. Тескерисинче мына ушул аутту көздөй жөнөп калыптыр. Бирок аянттан сыртка чыгып кетишкен жок. Ошол замат мына кенедей жабышкан. Эгерде жаңылбасам, бул Манас Ниязов болушу керек. Дал ошондой мына Манас Ниязов улакты атаандашынан тартып алды, бирок аттын оозун бурганга жетишкен жок. Ошондуктан кайрадан жекеме-жеке бул жерде орун алат. Мына биз 16 команда ушул Нооруз майрамына карата болуп жаткан бул ири турнирде катышты деп айттык. Алардын аттарын бир сыйра эсиңиздерге салып өтсөк. Ынтымак, достук командаларынын аттарын айтып атабыз. Андан сырткары Четинди, Биримдик, Мурас, Арашан, Көкжал, Толкун Ысык көлдөн, Төш Булак, Сокулуктан жана ошондой эле Афият, Илбирс, Казарман, Долон, Сары Өзөн, Эмгектала жана Келечек. Мына ушул 16 команда бул турнирде ат салышып, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн сынап көрүп, алардын ичинен экөөсү гана мына финалга чыгып, эми чемпион болуу мүмкүнчүлүгүнө, чемпион болуу аракетин көрүп атышат. Ушул 16 команданын дээрлик жарымы дебютанттар деп айтсак болот бул ири турнирде. Бирок көпчүлүгү кээде келип, бирок кээ бир ири турнирлерде келбей калып жүргөн болсо, эми быйылкы Нооруз 2018-те ушундай 16 команда катышып бергени бул өтө жакшы жашан. Ошондой эле 15 мартта бул турнир башталды. Жана мына 21 мартта эми соңуна чыккан турат. 15 мартта 4 оюн болгон. Анда Ынтымак менен Келечек, Толкун Төш Булак, Биримдик Аю Долон жана Мурас Казарман командалары бири-бирине каршы ойногон. Андан кийин Достук Эмгектала, Көкжал Афият, Четинди Сары Өзөн жана Арашан Илбирс алар 16 мартта беттешкен эле. Ал мезгилде Тайгазандын жанында окуя өзгөчө өнүгүп, мына өтө курч каршылык бул жерде орун алып жатат. Ой, карап көрүңүздөрчү, мына ошентип 9-номердеги бул Достуктун оюнчусу
Анаке Азимкулуулу барон менен өзү жалгыз сүрмө топтун баарын өзүнүн өнөктөштөрүн жана атаандаштардын аттары менен кошо баарын өзү жалгыз Тайгазандын жанынан сүрүп чыгарып кетти. Ушундай чыныгы кыргыздын мырзалары жана көкбөрүгө жаралган чыныгы аттар, чыныгы аргымактар, ошондуктан алар тоону деле сүрүп салчудай күчү бар. Ушундай көкбөрү оюну башталып, азыр булар оюндун кызуусуна кирип калган учур. Азыр болсо Достуктун оюнчусу Ташим Айлыбашев улакты такымына басып турат. Тажрыйбалуу оюнчулардын бири, минген аргымагы Алай, анын жанына Манас Ниязов келди. Жана ошондой эле Аскат Аскаров турат 6 номер менен. Ташим Айлыбашев дагы деле улакандабы же улак дал ушул Ташим Айлыбашев экен. Аны биз Айлыбашевдин жанында жүргөн 3 ынтымак командасынын оюнчуларынын анын жанында жүргөндөн эле байкасак болот. Экинчи тайм соңуна дээрлик жакындап бара жатат жана эсеп 1-1. Биз жеңүүчүнү дагы деле жеңүүчү ким болорун таптакыр биле албайбыз. Жана арткы фондогу күйөрмандардын алга сүрөп турганын карасаңыздар болот. Ушунчалык алар дагы чабандестер сыяктуу аянттын ичинде өздөрү улак тартып жүргөндөй ушундай таасирде турат. Жана бул чабандестердин оюнуна күбө боло албай калган мына 3-чү тайм башталды. Жана ушул экинчи тайм бүтүп жаткан учурда сөз үзгүлтүккө учурап калды эле. Мейли азыр эң башкысы биз 3-чү чечүүчү бөлүккө жетип келдик. Ал учурда улакты жерден эңип кеткен ынтымактын оюнчусу, алыстан ким экени албетте азырынча таанылбай жатат. Жана ошол замат Тайгазанды көздөй жөнөдү эле. Анын жанынан Достук оюнчулары ошол замат пайда болду. Жок, Манас Ниязов менен Белек Мукаев. Ошол эки оюнчу азыр мына Белек Мукаев өзүнүн талисман аттуу аты менен таптакыр бура бастырбай Нуржан Мелисбек уулун камалууга алып турат. Топтон суурулуп чыгып кетүү таптакыр мүмкүн эмес. Белек Мукаев ал коргоочу, ушул коргоочулук милдетти өтө жакшы аткарып келет. Ал учурда Акбар Иманбеков рекорд деген аргымагы менен ал дагы ортого чыкты эле. Жана ынтымактын оюнчусу дагы деле ишенимдүү улакты сол такымына басып жүргөн учуру. Сейитбек Анарбек уулу Торнадо менен. Сейитбек Анарбек уулу ынтымак командасынын эң өзөктүү оюнчуларынын бири. Сейитбек Анарбек уулунун кыймыл аракеттеринен түздөн түз ушул ынтымак командасынын оюнунун результаты чыгат, же болбосо таасирдүүлүгү ашат деп айтсак болот. Азыр болсо дагы деле дал ушул жок, бул ирет Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп берген экен. Сейитбек Анарбек уулу Нуржан кара балта менен сызып бара жатат. Тайгазанга албетте жете алган жок. Тактикалык жактан булар жедеп көнүп ушунчалык ыңгайлуу бир кыймыл аракеттерди, тактикалык жүрүштөрдү аныктап алышкан. Бири-бирине каршы кантип ойноону да жакшы билишет. Дала ирет акыркы жылдарда эле, акыркы 2-3 жылдын ичинде эле бир жок эле дегенде 10го жакын ирет бири-бирине каршы ойногон, 6дан көп ирет бири-бирине каршы ойногон бул командалар. Толук бири-бирин түшүнүп турат. Азыр болсо эсеп 2-1ге айланды. Мына сага күйөрмандардын, ынтымактын күйөрмандарынын кубанычында чек жок. Жана Нуржан Мелисбек уулу мына ушул Сейитбек Анарбек уулунан улакты өткөрүп алгандан кийин
ал Тайгазанды көздөй жөнөгөн болчу, бирок жолунан Достуктун оюнчулары тосуп чыгып, алгачкы биринчи дем менен барып аны иш жүзүнө ашыра албаса дагы Нуржан Мелисбек уулу ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бир көз ирмемде топтон сурулуп чыгып кетти дагы. Өтө мыкты керемет жүрүш менен улакты Тайгазанга салып кетти. Ошентип эсеп 2-1. Бирок Достук командасынын эсепти теңеп кеткенге убакыт бар, мүмкүнчүлүгү бар дегеним, демек убакыт бар дегеним. Ошол убакыт ичинде эгерде Достук командасы эсепти теңебесе, анда дагы ушул 2-1 эсебине таянып Ынтымак командасы тактикалык жүрүштөрдү баштайт. Анткени алар жекеме-жекеде мыкты, муну жакшы билишет. Ошондуктан көбүнчөсү улакты аутка чыгарып, андан кийин жекеме-жекеден дагы убакыт өткөргөнгө аракет кылат. Бирок 3-чү тайм жаңы башталганын эске ала турган болсок, футболдогудай эле, мисалы үчүн 90-мүнөттөргө жакын 80-мүнөттөн кийин убакыт чоюп башташат. Ошол сыяктуу азырынча 3-чү тайм жаңы башталган мезгилде ага мүмкүн көп деле басым жасалбайт. Ошондуктан Достук оюнчулары эртерээк эсепти теңегенге аракет кылышы керек. Антпесе акыркы 5 мүнөт калган учурда аларга ийгилик жылмайбай калышы толук мүмкүн. Эсепти Достук ачкан болчу биринчи таймда, бирок ошол бир ирет Манас Ниязовдун улакты Тайгазанга салганына эми Ынтымак оюнчулары 2 ирет салуу менен жооп берди. Эми биз Достуктан жооп күтөбүз. Ал канчалык ийгиликтүү болот? Жекеме-жеке кайрадан эле Урмат Раушан уулу ал бир эңкеүү менен ошол замат улакты оң такымга басып кетти. Айбек Темирбаев көкбет менен, анын минген аргымагы көкбет, мына ошону менен азыр Ахиллеске таптакыр туруштук бере алган жок. Улак дагы деле Урмат Раушан уулунда, ал мүмкүн ошол өнөктөшү Нуржан Мелисбек уулун бул ирет дагы күткөндүр. Бирок анын жанынан Ерлан Төлөбеков пайда боло калган эле. Ал учурда улак аянттан чыгып кетти. Кайра эле жекеме-жекени күтөбүз. Мына күйөрмандардын азыр өз командасын алга сүрөп жатканы чындыгында кадимкидей угулуп турат. Бул ирет жекеме-жекеден биз кимди көрөт болдук экен? Урмат Раушан уулу, менин оюмча, Ахиллес менен кайрадан эле ошол ортого чыкты. Же башка оюнчу Геркулеспи? Геркулес дал ушундай. Мына Геркулес менен азыр Азимболот уулу ортодо. Ал дагы Ахиллес сыяктуу оңой менен ортону бербегенге аракет кылат. Бирок Айбек Темирбаев анын көкбети азыр бир топ эле көкбетти кылганга аракет кылды. Ошентсе дагы Азимболот уулу улакты жерден эңип алган. Ары бери айланып олтурду дагы өнөктөшүнө өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү бул жерде жаралды окшойт, же жаралбай калды. Нуржан Мелисбек уулу ошол замат анын жанында пайда болгон. Тайгазандын жанында окуя өнүгөт жана буга чейинкидей эле ушул экинчи голду салгандай Нуржан Мелисбек уулунда мүмкүнчүлүк болуп калышы ыктымал. Андан абайлаш керек. Достук оюнчулары бир аз эле бир нече көзүрмем көз жазымда кала турган болсо, ошол замат үчүнчү мүмкүнчүлүк пайда болуп кетиши ыктымал. Тагай Молдужан уулу дагы торпеда менен өзүнүн аракетин көргөн. Ал эми жана Тайгазанга салууга аракеттер болуп атат. Улак жерге түшүп калды. Жок, жерге түшө элек. Манас Ниязов улакка жармашты. Бир бутуна ал бир тарабынан тартып атат. Ал эми Ташимайлы Башев экинчи тарабынан ошентип атып бир аз Тайгазандан четке жылды. Ушундай учур өтө кооптуу, себеби сурулуп чыккан эле жолунан Тайгазан пайда болот дагы. Эсеп саны өзгөрүп кетиши ыктымал. Албетте бул Достук командасы үчүн кооптуу. Ал эми Ынтымак үчүн кандайдыр бир мүмкүнчүлүк пайда болуп калышы ыктымал эле, бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Азыр мен оюнчу Таластын оюнчулары улакты алып келип ушул тегерек чейиндин ичине салбайт, себеби аларга убакыттын өткөнү алар үчүн пайда. Эми мүмкүнчүлүк болсо, ар бир секунда үчүн булар күрөшкөнгө албетте даяр. Ошондуктан Достуктун оюнчулары сөзсүз түрдө алар мындан ары
аянттан чыгып кеткен учурда дайыма улакты өздөрү алып келип ортоңку бөлүккө коюп турат. Азыр мына Белек Мукаев ортого таштады дагы. Манас Ниязов бул Достук командасынан жекеме-жекеге чыкты. Өзүнүн бойкасы менен ага каршы Урмат Раушан уулу Урмат деген үн угулуп атат. Жана ошол эле учурда биз Манас деп дагы ураан чакырган үнгө күбө болуудабыз. Эки команданын 10-чу номердеги оюнчулары. Манас Ниязов өз кезинде 7-чи номерде дагы катышып жүргөн. Биз бүгүн Байыш Ниязовду көп көргөн жокпуз. Команда капитаны бир тууган Ниязовдардын улусу Байыш Ниязов өтө көп оюнга аралашкан жок. Жана Кыяз Ниязов мына азыр ак бозат менен кайрадан аянттан чыгып бара жаткан ошол Байыш Ниязов болчу. Бул Султан Русланов ал дагы аянтты таштап кетти. Жекеме-жекеде Айбек Темирбаев менен Азим Болот уулу. Жана Айбек Темирбаев бул ирет улакты такымга басты. Тайгазанды көздөй жөнөйт. Жана эсеп 2-2-ге айланса, мына азыр айланышы керек. Болбосо жок. Анын жанына тоскоолдук кылганга жетишип калды. Ынтымак командасынын бир оюнчусу ал болсо Сейитбек Анарбек уулу экен. Мына Сейитбек Анарбек уулу ошол жерден каршылык көрсөтүп калбаса, жакшы ылдамдык менен Айбек Темирбаев эсепти 2-2-ге айлантып кетмек. Жана Тайгазандан эми сүрмө топ бир топ алыстап кетти. Ушундай ылдамдык менен бара жаткан учурда дагы булар жөн жүрбөстөн азырына Марлис Койгелдиев тажрыйбалуу оюнчу ушул улакты тартып бара жатат. Атаандашынан жулуп алганга мүмкүнчүлүк алгысы келет. Өтө жогорку ылдамдык менен. Булар албетте 60 км/саатка чейин ылдамдыкты кармашат. Мына азыр Серке жерде. Аны ошол замат Анаке Азимкул уулу аттан түшө калып өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди дагы. Ал ортоңку бөлүккө коюп атат. Булардын бул аракети эмнени түшүндүрөт? Албетте убакытты текке коротпой, эртерээк эсепти теңөө аракети. Ой, кандай сонун тактикалык жүрүш болмок, бирок жетишпей калды. Урмат Раушан уулу жана Манас Ниязов. Азыр болсо Койгелдиев эмне үчүн Манас Ниязов Ахиллестин артынан келип сүзүп атат деп калыс тарапты карады, жаза бербейсиңби деп. Бирок албетте катуу сүзүлгөн жок, андыктан эч кандай бул жерде эреже бузуу катталбай, оюн андан ары уланат. Бул көкбөрү, андыктан көкбөрүдө кагышуулар орун албай койбойт. Бул жөнөкөй гана кагылышуу. Эгерде чыныгы мырзалардын оюну бул хоккей деп жүргөндөр болсо, айрыкча орустар көбүнчө ошентип мактанышат. Чындыгында албетте хоккей көкбөрүнүн фонунда жөнөкөй эле оюн болуп калары талашсыз. Ошондуктан хоккей боюнча кыздар курама командалары бар. Ал эми көкбөрүдө кыздар курама командасы болушу мүмкүн эмес го дейм. Менин оюмча, албетте мен элестете албайм. Ушундай чыныгы букам оюн буурасан мырзалар гана сырткы келбети эле эмес, ушул учурда жүрөгү да тоодой болгон мырзалар жана жүрөгү тоодой болгон аргымактар гана ушул көкбөрүдө өзүнүн күчүн сынап көрө алат. Жана көкбөрүнүн күйөрмандары дагы дал ошондой өзгөчө атмосфера Акбулат майданында түзүлүп турат. Жана ар бир көзүрмем секунда өткөн сайын ынтымак командасы чемпиондукка жакындап бара жатат. Ал өздөрүнүн ынтымак, өздөрүнүн ушул чемпиондук наамын сактап калуу аракетин көрүп атышат. Жана аны тартып алганга Достук оюнчулары дайыма даяр. Бирок иш жүзүндө кандай болот? Аны сиздер менен чогуу аныктайбыз. Мына жеке кезектеги жана биз жекеме-жекеде кимди көрүүдөбүз? Бул ирет Байыш Ниязов чыкты окшойт ак бөрү менен. Дал ошондой Байыш Ниязов ак бөрү менен ортодо. Команда капитаны ага каршы Ахиллес менен, айтылуу атактуу Ахиллес менен Урмат Раушан уулу. Жана
Ахиллеске караганда ак бөрү бир топ көлөмдүүрөөк, бир аз көлөмдүүрөөк. Бирок ушул Ахиллести биз дүйнөдөгү жекеме-жекедеги эң мыкты ат деп атап койсок болот. Мүмкүн ага жакшы тарбия көрүп, жакшы ушундай таптоодон өтсө, Геркулес мына ушул Ахиллестин ордун басары жанда мыкты болуп кетери мүмкүн. Жаш курагындагы эске алыш керек. Ахиллеске караганда Геркулес жашыраак. Ал эми ошондой эле мына көчмөндөр оюндарында кошуна өлкөнүн аттары келди. Бир учурда бизден сатылып кеткен аттар мына Лазер, бирок ал деле ошол жекеме-жекеде Ахиллести өсүрүп чыгара алган жок. Ахиллес 31 августта президенттин кубогунда өзүнүн оюнун көрсөттү дагы. Ошол замат сентябрдын башында көчмөндөр оюндарында кайрадан эле ал жакта мына жекеме-жекеге чыгып жүргөн. Айбек Темирбаев улакты такымга басты, аны аянттан чыгарып салууга аракет көрүп атышат. Ынтымак оюнчулары, айрыкча мына Нуржан Мелисбек уулу артынан сая түшүп кууп, уламдан уламына аянттан кадимкидей сыртка чыгарып бара жатат. Анча болду, эми биротоло чыгарып салайын деди окшойт. Манас Ниязов дагы барып, күү менен барып артынан кагылды. Жана жекеме-жеке кайрадан орун алат. Мына ошентип 15 мартта 4 оюн, 16 мартта 4 оюн болду. Андан кийинкиси 17 мартта чейрек финал башталып, анда Ынтымак менен Толкун, Биримдик Аюу менен Мурас, Достук менен Көкжал жана Сары Өзөн менен Арашан командалары беттешти. Анда жеңүүчүлөр Ынтымак, Биримдик Аюу, Достук жана ошондой эле Арашан командалары болуп, алар жарым финалга чыгып, Арашан менен Достук бири-бирине каршы финалга чыгуу үчүн беттешсе, Биримдик Аюу менен Ынтымак командалары ойногон. Убакытты чоюу үчүн болгон аракеттер Ынтымак командасынын аткаруусунда болуп атат. Албетте чемпиондук наам бул өтө маанилүү. Ошондой эле Султан Бекташев, ушул Көкбөрү федерациясынын вице-президенти, анын айтуусу боюнча мына 800 000 байге фонду каралган жана оюнчулар үчүн албетте бул акчалай каражат негизги мотивация эмес. Булар үчүн статус өтө белгилүү, өтө маанилүү жана алар ушул намыс баарынан өйдө турат. Ошондуктан чемпион болуу үчүн булар болгон күчүн оюн талаасында калтырганга даяр. 3-чү таймда эле соңуна бир топ жакындап калды. Ошондуктан Достук оюнчулары эртерээк эсепти теңегенге басым жасашы керек. Айбек Темирбаев жана анын атаандашы Урмат Раушан уулу. Урмат бул ирет дагы ийгиликтүү мына улакты такымга басып алды. Эми Айбек бул жерде менин оюмча улакты тартып алышы дээрлик мүмкүн эмес. Такымга басылган улакты оңой менен эч ким чыгарып кете албайт. Айрыкча булар өтө мыкты формасында, спорттук калыбында оюнчулар. Мына улакты жерден эңип алды дагы, кайрадан аут, кайрадан улак аянттан сыртка чыгып кетти. Кайрадан эле жекеме-жеке окуя мындан ары мына ушундай өнүгүшү ыктымал. Белек Мукаев талисман менен келип улакты мына ортолук бөлүккө жайгаштырды. Кайрадан жекеме-жеке орун алат. Эми ушул Ынтымак командасы 2-1 эсебинде алдына озуп чыккандан кийин Достук оюнчулары эртерээк мына ошол эсепти теңегенге аракет кылганы ушундан болчу. Себеби акыркы мүнөттөрдө ушул жекеме-жекеден бир топ убакытты Ынтымак оюнчулары утуп кетиши ыктымал. Кайрадан эле биз ортодо мына ушул Ынтымактын оюнчусунун ийгиликтүүлүгүн көрүп атабыз. Анткени Бойка менен Манас Ниязовду өзүнө жакын алып келбей, аны тосуп турат. Бул Азим Болот уулу Геркулес менен ушундай Ахиллес жана Геркулес алар кезек-кезеги менен өзүнүн жүрүштөрүн улантат. Азыр болсо мына Ахиллес чыкты, эгер жаңылбасам. Айбек жок, тескерисинче кечиресиздер.
Буга чейин Ахиллес болчу, азыр Геркулес чыкты. Экөө тең негизинен кашка, бирок өңүнөн айырмалысы болот. Бизге ушундай жарык тараптан картинка берилип аткандыктан алардын өңү так аныкталбай калган учур болуп аткан болсо, азыр мына Азим Болот уулу улакты жерден эңип алганга аракет жасады. Буга чейин Манас Ниязов, азыр болсо Айбек Темирбаев жекеме-жекеде эч кимди жолотпойт. Ортолук бөлүккө Геркулес, бул жерде Айбек Темирбаевди дагы анын минген атын дагы жолотпой, ошентип олтуруп Азим Болот уулу улакты жерден эңип мына такымга басып алганга менин оюмча жетишти. Жана эми сүрмө топ толугу менен оюнга аралашса болот. Алгач достук оюнчулары атаандашынан улакты тартып алышы керек. Андан кийин чабуулга чыгып, чабуулга барган учурда тайгазанга салуу бир нече баскычтан турат. Мына ушул ийгилик жаратуудагы алар азырынча анын биринчи стадиясынан дагы өтө албай жатат. Себеби атаандашынан улакты тартып алуу керек. Андан аркы аракеттерди эле бир топ, ал мезгилде мына өздөрүнүн тайгазанын көздөй бара жаткан биз ынтымактын оюнчусун көрүүдөбүз. Албетте ушундай аянтта ары бери айланып жүрө берсе деле бир топ секундалар артта калат. Ары буйтап, бери буйтап ушундай жүрүшүн уламдан улам улантып аткан бул ынтымак командасынын оюнчусу, жаңылбасам Сейитбек Анарбек уулу торнадо менен ушундай желдей сызып жүрөт. Тайгазанга барбайт, жөн гана ушул ортолук бөлүктө ары буйтап, бери буйтап Сейитбек Анарбек уулу. Жана кайрадан да эч кимди жеткирчүдөй эмес. Акбар Иманбеков анын артынан улакты тартып алуу аракетин көрдү эле, ага да жеткирген жок. Жана тайгазанды көздөй жөнөдү, улакты мына такымдан чыгарып, бирок тайгазанга жете алган жок. Акыркы секундалар менин оюмча убакыт соңуна чыкты. Дал ошондой жана өтө жогорку деңгээлдеги каршылашуудан же болбосо таймаштан ошентип ынтымак командасы жеңүүчү аталды. 2-1 алар жарым финалда биримдик аюуну да 2-1 менен утту жана ошентип достук командасын дагы 2-1 менен утуп өздөрүнүн чемпиондук наамын сактап калды. Биз сиздерди ынтымак командасынын күйөрмандарын жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми достук командасынын күйөрмандарына кийинки беттештерде алар ийгилик жаратат деп ишендирип кетмекчибиз. Дагы сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Кийинки көкбөрүнүн ушундай кызуу оюндарынан жолукканча саламатта туруңуздар.